Мен өзүм Жаанбай уулу Кубанычбек, Кара Уулжар районуна караштуу Ынтымак айылынан болобуз. Корпоратив тууралуу мен тез кабардан билдим. Тез кабардан Атакул байке реклама кылган, келип ошодон тез кабардан көрдүк. Тез кабардан көрүп эле сразу келдик буяка. Келип консультация алдык буяктан, Гүлайым эжеден консультация алып эле. Анан үйгө барып, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп көрөлү дедик. Анан ошодон кийин эле 3-4 күн өтүп эле кайра келдик, келип очередке турдук. Очередке турганда вступительный взнос деген бар экен. 4% төлөдүк, 67.840 сом төлөдүк. Анан кийин 25%-ин алып аткан суммадан. Өзү биз доллар менен $20.000 турганбыз очередке. Ошондо 826.000 төлөдүк. 25%. Ошо менен биздин очеред аралыгы бир 4 ай, 5 ай күтөсүздөр деди. Максимум 6 ай очередке болот деди очеред. Анан кийин ошо 4 айда эле келип калды очеред. Ноябрда келип турганбыз очередке. Марттын башында эле чалып калды бизге, үй карай бериңиздер, очередиңиздер келди. Негизи ага чейин деле үй карап жүргөм мен, ага чейин. Бир 2 айдай карадым окшойт, 1 ай карадым. Үй караш деле оңой эмес экен, кыйын болот экен караган. Ошо калган акчанын сумманы бөлгөндө 1.200.000 канча калып калат да, 25% мен төккөндөн кийинчи. Ошондо айына баягы 2.000 кошуп төлөйбүз да биз эмесинечи. Колдонгон менен. Ошол менен кошкондо мен 12.600 төлөйм айына. Үйдү эмеден алдык. Сокулукка карап калат экен. Манаска жетпей, жаңы новостройка экен, Зеленый городоктон алдык. Үйдү өзүм тандадым, 1 айдан бери издеп жүрүп тапкан үйүбүздү алып атабыз да. Мен шаардын ичинен алганга мен азыраак суммага эме болуп жазылып калгам бияка, анан ал суммада шаардын ичинен жакшы үйлөр чыккан жок. Анан ошого жаңы салынган үй экен, өзүбүзгө жагып. Шаардан деле алыс эмес, шаарга жакыныраак эле жерден алдык деп ойлойм. Жаңысы менен өзгөчө болду, мага ошо жаңы салынган үй экен. 3 жыл, 4 жыл мурда салынган үй экен, жаңы үй. Мен өзүм атыма өттү үй. Бирок мен ошол үйдүн акчасын төлөп бүткүчөңдү буякта залогдо турат, арестте турат да үй. Мен акчасын төлөп бүткөндөн кийин анан залогдон чыгарып алам да. Мен 100% кепилдик деп айта алам, келип жазылып үй алса болот. Мен башында ишенбей, баягында эме болгон жок, менде келгенде эле сразу ишендим. Келип бияка келгенде эле сразу очередке турам, мен алам деп келгем. Мен YouTube'дан көргөндө эле ишенгем. Себеби буга чейин мага окшоп чыгып сүйлөп, баягында эме кылгандар болгон. Үй алгандарды көргөм. Ошодон эле келип алдык жагы. Сатуучулар түшүнүктүү, мен алып аткан эжелер, байкелер түшүнүктүү эле адамдар экен. Биз ушундай корпоративден алып атабыз десек, келип бияка келип сүйлөшүп кетишти өздөрү дагы. Анан кийин алып бияка келип бүгүн ошо акчасын берип атат, толук берет берден. Бүгүн үйдү оформление кылдык. Көпкө созулган жок. 1 күндө эле бүттү почти. 2 күн башка очередтегилердикин бүтүрөбүз деди, анан кийинки күнү өзү негизи биздики кечээ болмок эле. Кечээ күн эметип анан кайра чалып калышты буяктан. Бирөөнүкү срочный болуп атыптыр, ошого биздикин эртеңки жылдыралы деп калышты. Анан бүгүнкү жылдырып, бүгүн бүтүп атат биздики.